Жақынырақ келіңіздер. Суроо талаптарыңыздар болса, проблемаларыңыздар болса айтыңыздар, уғайын. Эми Кудайга шүгүр, суроо талаптын баары тең, элдин күткөн үмүтүнүн баары тең акырындап ордуна келип баары жылыш болуп келатат. Илгерки ушу 7 дубандын чыккан мыкчыгер акылман адамдарыбыздын илгерки үмүттөрүнүн баары тең мынакей азыр ишке ашып акырындап келатат. Мунуга чоң рахмат. Ар дайым ушундай эле элиңиз менен, жериңиз менен ушул элибиздин камкордугу үчүн кылып аткан кызматыңыздын үзүрүн көрүп, ушул ар дайым жакшылыктын үстүндө болуп, сизге узак өмүр, бекем ден соолук, күчүңүзгө күч, кубатыңызга кубат кошуп, түгөнгө сырысты берип, Кудай таалам колдоп, кыдыр жолдоп, ар дайым жакшылык үстүндө болуп, батабыз тийип, ар жакшылыктын үстүндө жүрө бериңиз. Ишиңиздерге ийгилик. Баарыбыз эл журт ушу сизге ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз болгон эле ушул моментке келдик. Ушул тегеректе, ушул жерде айтыңыз. Sizlerge çok rahmat. Sizlerge benim beri eliniz, önünüz, ösü atar. Abdan dens olunuzlar için olmuş, elçiniz nasıllarınız var. Yani sağ kurultayda daçasına bir gelip gidenlerinizle biz ne kütüp atarız. Daçasından bulası mı? O daçasından. Ben şu size yolluğup, elimden getirip boyunca aytayın bir gelin olur. Daçasına bizim diyor. Boş olmayın diyor. Biz ne elçinizi kütüp atarız. Teşekkür ederim. Barıp ketem ben. Dostluk деген жоқ эле дегенде бир алтын eli бар. Мектеп садыга эч нерсе жок. Достук айыл кайерделе? Абы жерде. А бул дей жагында. Мектеп садык. Балдарыбыз ар кайсы жактарга барып келет. Болду, неме кылгачы? Кайбек шаарга кирди да бияга, шаарга кирди. Достук айылында мектеп жок. Кандай мектеп? Азыр биз деген акыркы 12 мектеп Саудовский фонд менен анан сиз берген 20 мектепти да белгилеп едиңер. Ошолорду жаңы конуштарга таратып атабыз. Сиз жанагы сүйлөшкөн. Жок, могу достук айылында мектеп жок деп атасыз. Мектеп Жок, жок. мектеп бияка келишет да, бияка келип окуучусуңар да. 54 мектепке каттап Канча айырмасы? Аралыгы. башка айыл бар. Кара аралыгы канча? Аралыгы бир 5. Канча түтүн жашайсыңар достук айылында? Бизде 1200 түтүн жашайт. 1200 ой, күнөйдөн айыл экен да. Ооба, чоң айыл. Давайте мектеп курулат. Алар эмеге кирди жанагы. Ким? Гострой. Жактан. Давай, срочно, 1200 айыл түтүн жашаган айыл бул өтө чоң айыл. О, жаңы жылдан баштагыла. Эгерде бюджеттен бөлүнбөй калса, мен стахтологдон бөлүп берейин. Чоң жакшы мектеп салдым. Мен ыраазычылык билдирейин дедим эске. Мен жана 100 000 сом проект боюнча өзүм 2-чи группада инвалидмин. Могу Первомайский район боюнча 200 чептиз да. Ошондо мен өзүм ошо жана проектиге катышып 100 000 алып, өзүм машина оңдойм. Ошо элдин баарына келип мен жака келбей койдум. Меникине келип мен Ремонт кыласызбы? Машина оңдойм. Ошо 203-чү ПМТ бөлмө. Бөлмөдө, жакшы. Кудай буйрса бир күнү барып кетебиз. Жакшымы? Пайда таап атасызбы? Жакшы, рахмат. Айына канча пайда таап атасыз? Мен мурункуга караганда бир 60-70 миң таап атабыз. 60 миң, 70 миң. А мурда сиз 7 миң сом эле пособие алчусуз, э? Азыр жакшы. Азыр болсо бизнес ачып алып 60 миң таап атасыз. Мен барып кетейин. Мен 25-30 жылдан бери ушул жерде жашайбыз. Анан Ош базары бияка келип атат. Азыр жооп берем сизге дагы. Ош базары бияка келип Келиңиз бери. Жылдыр тетиги аксакал. Ош базары бияка келип атат. Ушу биздин жительдерге ошо место алса болотпу? Боло берет. Жетет, баарыңарга жетет. Келиңиз, бер келиңиз. Мен сени айтып кетейин. Свет өчүп атат, Садыр Нургожоев. Бер келиңиз. Эмне жете албайлы? Кыйкырбай эле жооп берейин. Электр энергиясы, эгерде биз азыр 5 жылдын ичинде ушул иштердин баарын жасап алганда, сиз азыр свети жок, илгерки 19-кылымда отурмаксыз. Отурмаксыз ошол жылда. Анткени мына бүт жанагы баягы 50-60-70 жылдардагы курулган Токтогул кесинен баштап Күрүпсай башка бүт бар бир ремонт болгон эмес. Бир ремонт болгон эмес, 50 жыл 24 саат бою күнү түнү дебей иштеп турган. Мен келгенде катастрофический абалга келип калган экен. Анан кокуй кой күнү түнү дебей иштейли деп туруп 4 жылдын ичинде бүт жаңылап бүттүк мына азыр. Бир эле Токтогул кесинен 4 агрегатын жаңылагандан 240 мегаватт үстүрө кошулду. Мына азыр даже свет менен отурганыңыз ошонун эмеси. Күрүпсайды коштук, жана башка кылып отуруп. Анан жаңы бир 28 кес ишке киргиздик.
Эгерде мурункудай болуп эле мен эми баягы мурункуларды жамандагандай болбойм, бирок 20-жылдагыдай мен унчукпай отура берсем, моулардын баарын салбасам, анда свет жетип эле отура бермек. Свет жетип, анткени светти баягы завод фабрикалар жок болгондон кийин эптеп кыштын күнү дефицитти жаап коюп, а жайдын күнү эмес ага свет деп коюп эле отура берген. А эгер мен эчтеке курулуштарды, завод фабрикаларды, мектеп, садиктерди салбасам, мен деле ошентип отура берсем болот эле. Азыр мисалы мурда 14 миллиард электроэнергия талап кылган болсо биздин эли журтубуз Кыргызстан азыр 20 миллиардка жетти. 6 миллиард кошулду. Биз улам кууп жетпей келатабыз. Анан мен жакшы эле кеңири түшүндүрүп айттым окшойт свет боюнча элге. Интервьюларды деле бердим, кайрылууларды деле жасадым. 28-жылдары биз кризистен чыгабыз. Анткени уже салынып аткан 100ге жакын ГЭСтерибиз күндөн, шамалдан салып атабыз. Мына күндөн 15 декабрда Кудай буйрса биринчи Кыргызстан тарыхында 120 мегаваттык күндөн электроэнергияны балыкчыда ачабыз. Аны беребиз. Кара кечеге ГЭС салып атабыз, ТЭС салып атабыз. То есть ТЭС мына могу Бишкектеги ТЭС. Кара кечеге салып атабыз 1200 мегаватт. Мына ошол 28-жылы бүткөндөн кийин 28-29-жылкы кыштарга эчтеке светиңер өчпөй ограничение жок беребиз. Биз импорт албай калабыз сырттан. Мына азыр 100 сомдон ашыгыраак сомго алып келип туруп импортту биз Казакстан, Өзбекстан, Россиядан, Түркмөнстандан элге 1 сом 37 тыйындан берип атабыз. 100 сом 50 тыйындан ала албайсыңар да силер. Туурабы? Ортодогу айырманы мамлекет төлөп атабыз биз. Кой жабалы деп субсидировать этип берип атабыз. Ал айырма мурдатан баштап эле мага чейин эле 30 жылдан бери чогулуп келген. Чогулуп келгенде Неска компаниясына 137 миллиард сом болуп топтолуп калган мен келгенде 20-жылы. Азыр бүт жаап отуруп мына болгону 25 миллиард сом калды. Мына ушундайдын улам импортты азайтып өзүбүздөн чыгарып отуруп мына ушунун баарын жаап келатабыз. Эндиги жылы Неска 1 тыйыны карызы калбайт, тескерисинче 27-тен баштап кирешеге кире баштайт. Түшүндүңүз, Эми ушунча 30 жыл чыдагандан кийин 35 жыл чыдадыңар, 5 жылды кошкондо акыркы. 1-2 жыл чыдап койгула эми. Биз жөн жаткан жокпуз свет боюнча. Анткени свет бул энергетика, бул мамлекеттин, элдин жашоосу. Тиричилик берген, заводдорду, фабрикаларды иштеткен, экономика, өндүрүштү иштеткен бул энергетика. Эң биринчи немебиз, ишибиз энергетика боюнча биз ушунун бардыгын кылып атабыз. Камбарата бир мына башталып атат. Ал 7-8 жылда бүтөт буйрса. 1,5 миллиард доллар алдык. Дагы 1,5 миллиард, 2 миллиардтай акча керек, бирок аны да табабыз. Бирок өзүнү менен өзү актайт. Жана кыйкырып атпайбы? Окуй, тышкы карызыбыз 2 эсе өсүп кетти. Ма десе 10 эсе өсүп кетсин. Бирок ал тышкы карыздар ар бири өзүнүн долбооруна жумшалып, кайра 10 жылдан кийинби, 15 жылдан кийинби төлөгөнү келгенде ар бир долбоор өзү төлөп коет. Азыр биз жана сырткы карыздарды, 5 миллиард сырткы карызды баарыбыздын чөнтөгүбүздөн төлөп атабыз аны. Мурда каяка кеткени белгисиз ал акчалар. Энергетикага кеткенби, же үй салганга кеткенби, же жөн эле кеткен да китеп чыгардык, анан билимге жумшадык, анан баланча консультант келди, ал $1 миллион төлөп бердик, ага деп эле 10 миң болуп кеткен. Кумга сиңген суудай болуп кеткен ошонун баары. Мына азыр биз төлөп атабыз. Мындайын 20-30 жылдан кийин биздин келечек балдар антип төлөбөйт. Ар бир долбоор өзү төлөйт. Мына темир жол өзүн өзү төлөйт. Камбарата өзүн өзү төлөйт. Мына мусор чыгарган заводду көрдүңөр, мына. Бу дагы декабрда 10-15 күндө ишке беребиз мына. 30 жыл өрттөнүп уш жерде үтөп жаткансыңар. Азыр тескерисинче мусор жетпей калды аны неме кылганга. Өзү 1200 машинасы кылат, а бизде 800 тонна мусор чогултабыз Бишкек. Ал 1200-дү күйгүзөт. Ал жөн эле мусор күйгүзбөйт. Плюс еще 30 мегаватт электроэнергия берет. Мына 15 декабрдан баштап бизге бере баштайт. 1 декабрдан баштап энергия бере баштайт ушу мына. Бул технология. Анан ошон үчүн баягы жанагындай провокаторлорго мына шайлоо келатат, жакында шайлоо болот 30-да. Тыттынч өтөт, эч кандай эме болбойт. Анткени биз жасалма шайлоо өткөрбөйбүз, бирөөнөн чуркабайбыз, күйбөйбүз. Таптаза кылып татынакай өткөрөбүз. Ошондон колдонуп калалы деген күчтөр жанталашып, кокуй Кытай басып кетти. Басып алайын деп келген жок. Ушундай заводдорду куруп атат, жолдорду куруп атат, темир жолду куруп атат. Бизге керек да, аба менен суудай керек да. Биз азыр тупик мамлекетте жашайбыз мына 30 жыл. Не кылышыбыз керек? Өмүр бою үңкүрдө жашагандай жашай берелиби? Темир жол керек. Биз темир жолду бүткөндөн кийин 30-жылы биз дүйнөгө чыгабыз. Кытай экономикалык өзүнчө бир океан болсо, дүйнө жүзү өзүнчө экономикалык океан. Экөөнүн ортосунда турганыбызга сүйүнүшүбүз керек. Мына эми ошол
эки океанды бириктиребиз дагы биз 30-жылдан баштап дүйнөлүк экономикага таасир эте баштасак болот. Рычактарыбыз пайда болот биздики, транзиттик рычактар. Ошону туура түшүнөлү. Балдарга, жаштарга айткыла. Малыгестердин пайдасы тиіп атабы? Эмнени? Малыгестер бүтүп атпайбы азыр? Малы кестердин кесепетине мына сиз свет менен отурасыз дейм. Анча-мынча ограничение болсо дагы ошолордун кесепетине. Мен айтып атпайм, эгерде 28 ГЭС салбай койсок, 400 канча мегаваттыкты общий болду, 400 мегаватт акыркы 5 жылда, мына 3 жылда дейинчи. Эгерде анын баарын салбай койсок, анда азыр светиңиз жок отурмаксыз кыштын күнү. Анда да ограничение да эмес, биз өчүрүп эле салмакпыз. Жок болду деп эле мисалы. Бирок дагы бир нерсени унутпашыңар керек да. Мисалы азыр импорт алып келип без ограничений бере берсек боло берет. Сиз колдоно бересиз, ütүгүңүздү саясыз, жылуулугуңузду саясыз, светиңизди таң атканча күйгүзүп кое бересиз. Бирок жанагы ортодогу айырма 1 сом 37 тиынден алып атпайсызбы сиз? А биз 3 сом 37 тиынден алып келип атабыз. Эми себестоимость менен берип атат да кошун өлкөлөрдө, бизге бербейт да 1 сом 37 тиынден. Ортосундагы баягы чоң айырма мамлекеттин мойнуна минип атат. Ал деле силердин өзүңөрдүн эле чөнтөгүңөрдөн кете турган акча, элдин акчасы ал деле. Бюджеттен төлөйбүз, мен чөнтөгүмөн төлөп бере албайм да. Бюджеттен алабыз. Ошону экономить этели деп атабыз. Импорт тазайталы, баягыны кичине үнөмдөп колдонолу дагы 25 миллиард калган акчасынан кутулалы Несканын деп, энергетиктердин карызынан кутулалы. Мына 5 жылда кутулдук биз энергетикten. 6 жылда десем болот да. 6 жылда мына 26-жылы толук кутулабыз. Болбосо алар банкрот болуп калган, уже катастрофа болуп кала турган мезгилде мен келгенмин 20-жылда. Мен көрүп туруп ош жерден ыйлабыя жаздаганмын. Андан бери мына чыгып келатабыз. Эптеп жетти. Эми Садым Нуркожоевич, сиздерге мээлибиздин катышчыларынын атынан бата берип коелу. Бул бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жел көгөрөт дейт, жер көгөрөт дейт. Кудай Таалам сизге ушундай бир рызкыны берип койду, мүмкүнчүлүктү берип койду. Элдин үмүтү тилегинин баарын Кудайым буйрса аткарылып келатат. Амин. Кудайым сизге бекем ден соолук берсин, узун өмүр берсин, кетпес рызкы берсин, күч кубат бактаалай берсин. Ар дайым элиңиз менен бирге жашооңуз уланып, ар дайым жакшылыктын үстүндө ишиңизге ийгилик болуп, Кудайым колдоп, Кыдыр жолдоп, жакшылыктын үстүндө болуңуз. Кыдырдын батасы тийсин, элиңиздин батасы тийсин, Кудайдын кулагында болуп, жолуңуз ачылып, ак жолуңуз ачылсын. Ар дайым ушу Кудайдын колдоосунда жүрүңүз, жаман көздөн, жаман сөздөн алыс болуңуз. Кудайым сактасын. Жакшылыктын үстүндө, жакшынакай маанайда элибиз агарып көгөрүп, ушундай тынччылык заманда кыргыз элибиз өнүгүп өссүн. Ушул жерден мэрибизге да чоң рахмат айткыбыз келет. Абдан сонун иштерди жасап атат. Абдан кыйналса дагы күн түндө иштеп атат. Айбек инибизге да чоң рахмат айткыбыз келет. Сиздерге ак жол, Кудайым колдосун. Батаңыздан Кудайга болуңуз. Түбөлүк президент болуңуз.